Солотун жалпы көрүүчүлөрүнө жалындуу салам айтабыз. Буга чейин Кыргызстанда социалдык тармактардын көпчүлүгүнө ушул өзүнүн 4 айлык ымыркайы менен коляскасын сүйрөп күрөөлүк кызматта жүргөн эжекебиз жөнүндө материалды кесиптештерибиз жайгаштырышкан. Бүгүн болсо президентибиздин жарлыгы менен ушул эжекеге мамлекеттик ипотекалык компаниядан батир берилген экен. Ошого биз конокко келдик үйүнө. Кенен сурап билип сиздер менен байланыштырганга аракет кылалы. Кеттик. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Үйүңүздөр куту болсун. Рахмат. Акырынан жайгашып атасыздарбы? Ооба. Бут чечебизби же бут менен кире беребизби? Муну уруксат болсо сизге таап коеюн, Бул сиздерге келерибизди билип карагат деген эмес, сиздерге бере беришти атайын. Биз барабыз десек, биз баягы кызматташып жүрөбүз алар менен. Кош келдик үйүңүзгө. Абдан киргенде эле баягы жарык экен. Сиз менен таанышканыбызга дагы кубанычтабыз. Биздин баягы Солотовдун көрүүчүлөрү үчүн атайын ошол президент тарабынын президенттин демилгеси менен сизге ушундай батир берилиптир, Ошол жөнүндө кенен билүүгө атайын келдик. Бул жактан уруксат болсо кенен айтып берсеңиз. Үйүңүз жөнүндө, батириңиз жөнүндө дароо бизге кыска маалымат айтып бериңиз. Эмне кайсыл жакта жайгашкан? Качан келдиңиз? Качан кирейин деп атасыз? Бизге болгон 2-3 күн болду. Бүгүн алдык, кечээ күнү эле чакырды. Бүгүн уже мен 3-3 жолу келип атам бул жерге. Переходи на ООО-комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсту кошуп ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО-комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. Бул уже биздин ошол эс алчу жайыбыз. Бул жак болсо Негизги бөлмөктү, кухня, кечээ күнү уже мебелге баарын чытырып уже баштадык. Сонун буйртма берип койгон турбайсызбы мебелдерге дагы, Ошондойбу? Буюрса уже эртең бир жылы уже киребиз. Өзүңүз да киресиз, жүрсү менен Өзүм да кирем. Сон. Койгонуп калды окшойт, баласы. Аты ким? Данил. Сон. Данил экөөңүздөрдүн эмгегиңиздер болду окшойт буюрса, Буюрса баланын эмеси. Анан мындай жаңылыкты эң алгач ким сизге байланышты, кантип угуп калдыңыз? Ошол президент тарабынан эме болушту. Биринчи жолу бизге ушу интервьюдан кийин эле ошол күнү эле чыгарган эле Жанара Жолобекованын видеосу чыккандан кийин эле ушундай убактагы бар байланышты окшойт. Анан эртеси күнү ал күнү байланышкандан кийин паспортторду сурашты. Анан эртеси күнү дагы неме жакшылык менен бөлүшүштү. Анан эле ошол эле күнү эле эртесин эле кандай кийиккен чыгып атабыз деп байланышты эле. Анан мына кечээ биринчи күнү эле. Күттүңүзбү ушундай болуп кетерин? Жок, ооба, күттүм. Бизде ушундай тапшырма берилди дегенде эле күттүм. Мен жакшы болсо керек деп күттүм. Анан бирок понедельник күнү түшкө жакын. Баягы топтолгон, элден топтолгон акчаны банктан чечейин деп барып акчалай накталай кылып чечип алып чыксам эле келе калыңыз деди. Анан келгенде деле баягы мындай ыңгайлаштырып бир аз отчет менен кылсам эле тезем эле баары даяр экен. Дароо эле ачыкчалдыңыз. Ачыкчталганда эле немем жок калды. Баягы толкундануу менен уже азыркыга чейин эле толкундай алабыз. Кечирим сурайбыз, уйкумду бузуп койдук. Ушунун баары баягы жеке мен байкаганымдан ошол Facebook'тагы бир посттон башталды болуш керек, Ошол пост жазылганда сизде бир кандай реакция болду? Каршы болгон жоксузбу? Пост жазылганда мен каршы болгон жокмун. Жок, мен негизи ал постту мен билбейт болчумун. Мен өзүм билбейт болчумун, анан деген мага ушундай адамдар баягы номеринде кошуп жазып коюшкан экен, азыр мен билген эмесмин чын эле. Адамдар чалып ушундай бизден эмеден Facebook'тан окуду.
бирок анан Фейсбукка пост чыкканга чейин деле бир клиент трейске жазып койгон экен. Анан аны билек болчумун негизи. Анан кийин эле бирок байланышпай акча которуп отурган адамдар алдын ала өзүңүз деп байланыш жазышкан. Тактап, Тактап чалышканда ошондо билдим да. Ага чейин мен билбей болчумун чынында. Анан мага ошол Фейсбукка пост жазып чыгарышканда бирок алдын ала чалган болчу. Мен курьер болуп иштейсизби да, анан мен ушундай пост жазып чыгарам деп айттым. тактап эле. Ооба, тактап эле чалышкан да. Анан деле мен ошол адамдардан улам эле колдоо көрсөткөн улам эле билдим мен ага чейин билбей болчумун да. Буюрса эми бул батирде кимдер менен турасыз? Уулуңуз менен. Уулуңузду да алдырасыз, жолдо келатат, Бишкекке келип калдыңыз бул жерге келип. сонун куттуктайбыз. Анан жеке мен анан көпчүлүк дагы сизди мындай бир баатыр апа катары таанып калышты да. Кандай гана абал болбосун, баягы сынбай, аракетин көрүп, таза мээнетке бир умтулууга сиз кайсы бир деңгээлде дагы түрткү болуп, бир символ болуп бере алдыңыз да. Сизде мындай бир сынып калат окшойм деген учурлар болдубу? Балким тыштап салсамбы деген. Эмне күч берип атты сизге ошол? Акырында 2 балам. 2 балам. Сан. Балдарыңыздын аттары ким? Чыңгызтан эле, улуусу 11 жашта, Улуусу 11 жашта. Бул уже 6 ай болот берсе. Эми буюрса бул батирде жашайт экенсиздер, балдарыңыз жаныңызда болот. Сизде дагы бир мындан да чоңураак бир кыялдарыңыз барбы? Бар. Кыялдар ишке ашырышым керек. Уксак болобу? Айтылчулар барбы? Айтылчулар бар эми ошол мен мурунку эле жумушумду улантууну аракетинде жүргөм. Ошону улантамын деген эле дагы аракет болот. Эми дагы башка да сунуштар болот да. Америкада жүргөн бизде мигрант эжебиз байланышып мен дагы жасалма интернет боюнча окуп алыңыз, ал сиз үйдө балаңыз менен отурганча деп. Сонун. Ооба, ошо менен сунуш кылды. Мен негизинен курстун баасын төлөйт. Сиз окуп алыңыз деп анан 7-синде башталат ошол окуу боюнча. Өзүңүздө мындай кызыгуу барбы жасалма интеллектке? Өзүмдө негизи ошону окуй деп жүргөм. Бирок баягы жетишпей мындай эме болуп аткан да ошол нерсеге. Балдарыңызга тарбия берүүдө эмнеге көбүрөөк көңүл бурасыз буюрса? Буга чейин эмнеге буруп келесиз? Балдарыма көбүнчөсү ошол эме кылам. Дин жагынан эме болсо керек. Ыймандуу болсо, Ыймандуу болсо керек деп элечи. Баягы кээ бир учурда болот эмеспи, ушул суроону улбай эле балким жетиштүү деңгээлде аракет кылбай эле ошол эле жумуш жок, же болбосо шарт жок дегендергечи. Ошондойлорго кандай кеңеш берет элеңиз? Негизи эле такыр амал таппай калган учур жашоодо өзү болобу же аракет кылса дайым? Жок, аракет кылса болот. Адамдан амалдап кутулбайт. Тапса болот. Бир ыраазычылык мүнөттөрү болсо, кимдерге ыраазычылык айтат элеңиз? Эми Аллахка чексиз болсун. Анан калганын бул элдин колдоосу менен, ажыбыздын ушул колдоосу менен болуп, ак өлгөлүү болуп атабыз. Жайгашып. Анан баягы өзүмдүн дагы аракет кылайын деп изденип атып, ошо курьерликке кирип калып, ошо себепчи курьер болуп калды. Анан баягы бул баламдын жаз дүйнөгө келген ушул себептен улам ак өлгөлүү болуп атабыз. Дагы шүгүр. Иштесе болот. Анау кандай учур кыйынчылык болбосун, жолун тапса болот да. Сонун. Балдарыңыздын өмүрү узун болсун. Куттуктайсың. Буюңуздарга буюрса ойлонбосун. Рахмат. Куттуктайсыз.